Рахмат. Негизи адам баласынын жаратылышы ушундай экен. Деги эле кызык экен ойлоп отурсак. Адам баласы ушундай тежик, ажымылык жаралган экенбиз. Ары бас десе бери басып, бери бас десе ары баскан ушу. Бул өздөтүгү адам ата менен обонеден эле байкаса болот, өзүңөр билесиңер. Адам ата менен обонени бул дарактан жебеги эле ушунун алмасынан десе, так ошондон жеп алып, бейиштен кубаланып чыккан экенбиз. Бул биздин каныбызда, генибизде бар бу. Азыр кичинекей бу тили чыга элек баланы карап отуруп, бу проводко тийбе, тийсең өлөсүң деп көргүлөчү. Мындай басып кетсең, сен кеткенден кийин так ошол жерге тийип көрөт да. Анан кана дейт. Жат десең жатпайт кичинекей бала. Укта десең уктабайт. Жалынсаң да, алдасаң да көнбөйт да такыр. Коркутсаң да болбойт. Сабасаң да болбойт. Андан көрө баарыңар жатып отуруп, жатсаң өлөсүң деп туруп, кайтарып отур деп жатып алгыла, силерден мурда жатып уктап калат да. Мен деле кичинекей кезимде көп токмок чечимин. Бу радио алып келеби, телевизор алып келеби, тийбе десе болбой, эч ким жокта аркасын ача коем деп чачып алып кайра жыйнай албай калып далай токмок чечимин. Ошондо да өлүп кетейин, тийген жокмун деп карган. Бизде апийим айдатчы илгери. Апийимден жебей өлүп каласың, бу кырганын жебегин деп ушинтип каябай эскертип өлүп каласың да ушинтсе, мен ойлодум да өлгүчө жемек болом депчи. Өлүп баратканда токтотуп коем да деп. Мындайын жебейген экенмин. Дагы жакшы келатканда токтотуп калып турдум. Өлүп кала жаздап больницадан айыктым. Көрсө бул бир чоң наркомандын канча бир күндүк дозасы экен айла. Ал эми бул кичинекей, ара чоңдорчу. Өзүбүз кызыкпыз. Тамекинин сыртына коробкасына тамеки тартуу ден соолукка зыян деп жасабыз дагы, жазып коюп, ичинен алып чегебиз да. Анан чегип атып окуйбуз керек болсо. Тамеки тартуу деп дембедем соруп. Ден соолук, десе калтырып койчу, койтурчу деп коет. Ден соолукка зыян деп. Арак ичип атып, акыл айтабыз балдарга. Мас бу сөзсүз. Арак ичпегин. Арак ичсең киши болбой каласың. Деп. Өзүндө айтпайт, бир жаман көргөн кишисин айт. Арак ичсең жамбылдай болуп каласың деп. Мисалы да эми. Түшүндүңбү десе, түшүндүм дейт. Кел, түшүнгөн үчүн алып ели деп анан жамбыл өкө алып ийет анан. Ал эми наркомания вообще жоюлбайт деп атпайбы? Жана байкам айтат. Жоюлбайт, себеби адам баласы туубаса наркоман болуп жаралганбыз дейт. Мына күнүмдүк ичип аткан чайыбызда чакаин деген наркозаты бар дейт. Кофебизде кофеин деген наркозаты бар дейт. Аракта алкоголь, тамекиде никотин толтура дейт. Доктурлардан андан сырткары навокаин, лидокаин, морфий, биз билбеген толтура дейт. Андан сырткары эң негизгиси катеин деген бир коркунучтуу наркозаты бар дейт. Муну эркектер көп колдонот дейт. Мусуз жашай албайбыз дейт. Ал катеинди эркектер вообще эле кыргыздар катеин деп атынан айтпайбыз дейт. Тергеп айтабыз дейт да, коркконубуздан, себеби ошончолук коркунучтуу дейт. Катеинди биз жөн гана катын деп коет экенбиз да. Бу дагы наркозатына кирет экен, себеби наркозаты деп эмнени айтабыз десем айтат, наркозаты канчалык адамга зыяндуу болсо дагы ошончолук муктаж керектүү нерсе наркозаты деп эсептелинет экен. Ошон үчүн катеиндер дагы канчалык бизге зыяндуу болуп, канчалык азабын тартып атсак дагы, азабыбызды колубузга жеп атсак дагы кайра эле болбой, катеин деп эле турат экен. Айланайын катеин, келчи катеин деп эле. Башыбыз менен жер касып иштеп эле, эс тарткандан баштап эле катеин алыш керек эле деп эле. Ушинтип эле. Ташы балдарыбызга да катеин камдап, сөйкө салып бирөөнүн кызына, бел куда болуп эле, балама катеин кылып берейин дедим эле деп эле турат экенбиз. Эртеден кечке иштеп, катеинсиз бир күн жашай албайт экенбиз. Бат эле чумобуз чыгып кетет экен, мындай жаткан. Эртеден кечке иштеп тергенибиздин баарын кечинде айланайын катеинме деп чөнтөктүн баарын аңтарып, бага электен ылдый күбүп, өткөзүп колуна берип, эртең менен кайра шүмшүйүп, айланайын катеин тамекеге тиймеп койчу деп ушинтип турат экенбиз. Катеиндерибиз дагы укмуш наркоман болот экен булар дагы. Булар дагы жана героинге уйкаш героин деген наркозатын көп колдонушат экен. Героинсиз 1 мүнөттө тура алышпайт экен да булар. Героини жумуштан, не дай бог, 5 мүнөт кечикпесе бүт өлдү ал. Каякта жүрдүң, айланайын героин. Кайсы катеиндин колун кармадың деп таң аткыча азабын колуна берет.
Даже кейбір наркомандық ашынғандар болады екен, өзінің катеин ас келгенсіп, өзінің эроин ас келгенсіп, башқа біреулердің эроиндеріне көз артқандар, қол салғандар болады екен, суық қолын салып, қармалап еп ұшынды кендер болады екен. Мен сіздерге қаларым, ар біріміздің үйіміздегі ынтымақ бақталай болсын. Ар кимибиздер өз катеиндерибиздер менен, өз эроиндерибиздер менен адаспай, чатташпай, бутташпай, аман-эсен ынтымактуу бололу деп айткым келет. Рахмат.